Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Асыл зат көрсөтүүсү башталды. Бүгүнкү көрсөтүүдө Ат башы районуна караштуу Кара Булуң айылынан чыккан аруу зат айымдар тобу болмокчу. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Турсунбаева Чынара алып барамын. Асыл апам өмүрүмдүн тумары, бир өзүңсүң ырыскымдын мунары. Сенсиз апа бир тыйынга арзыбайт, бул жашоонун мага бир да жыргалы. Эмесе сиздер үчүн аруу зат айымдар тобунан хор. Ырдайлы достор, ырдайлы. Урматтуу апалар, биздин асыл зат көрсөтүүсү Кыргызстандын Булуң бурчунан эң мыкты делген апаларды чогултуп 15 жылдан бери сый урмат көрсөтүп келүүдө. Биздин максат сиздердей ардактуу эс алууда болуп, бирок ошол эле учурда үйдө отурбастан эл журт менен аралашып, жаштарга таалим, тарбия көрсөтүп, улут байлыгы болгон кол өнөрчүлүктөрдү урпактан урпакка калтырасыздар деген ойдобуз. Ал эми 5 каналдын асыл зат көрсөтүүсү ар дайым сиздер менен. Апакем алтыным теңдеши жок дүйнөдө. Дүйнөм жарык апакем бир жарк этип күлгөндө. Мээримиңе бизди бөлөп ак сүт менен чоңойттуң. Кантип актайм апаке бай эмгегиң бул дүйнөдө. Сиздер үчүн Орозалиева Бактыгүл апакебизден чыгарма Жүрөк сыры. Gül baldırma çalınır Turar elim Üstün
Yazlar gelse, aylar gelse canım Yürekse oşul sağım Yürekse, yürekse oşul sağım Кыргыздын көз жоосун алган кол өнөрчүлүгү. Мына ушул кол өнөрчүлүк боюнча Ат башы району Шырдакты дүйнөгө тааныткан. Анда эмесе Арузат айымдар тобунун кол өнөрчүлүгүнө күбө болуңуздар. Саламатсыздарбы? Мен ушул Арузат шайыр апалар тобунун мүчөсү болом. Аты Алапаева Айгүл. Биз ушул ата бабаларыбыздан келаткан, кылым карыткан кыргыз элинин Шырдак жосо ыкмасын унутта калтырбай ушул күнгө чейин улап келе жатабыз. Ыр менен, бий менен кошо ушундай кол өнөрчүлүктөрдү аздектеп кийинки муундарга таберик кылып калтырсак деген жакшы оюбуз бар. Шырдак жазуунун ыкмасы кыргыз элине таанымал болгондой эле койдун жүнүнөн жасайбыз. Койдун жүнү биринчиден бул кыргыз элинин, көчмөн элдеринин жашоосуна эң керектүү буюмдардан болуп эсептелинет. Ден соолукка пайдалуу жана ошондой эле биздин кыргыздарда булдай кол өнөрчүлүк менен алектенип ушу жашоо тирилигин ушундай тери иштетүү, кийиз жасоо деген оокат менен өткөрүп келишкен. Биз ошолордун баарысын кийинки муундарга үйрөтүп кетсек деп ойлоп атабыз. Себеби кийинки жылдары Шырдак жазуу асайып, унутта калып баратат. Ошого карабай кыргыздар Шырдак жазуу боюнча Ат башы району дүйнө жүзүнө таанытып, көп ишкер айымдар өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүшөт. Мен Чубакова Сажира, ушул Арузат шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Кыргызстан калган, илгертеден калган курак бар бизде. Кыздарга сеп камдайбыз. Момдай туштуктарды курайбыз үйгө такканга. Кыздарга сепке кетет, төшөк дагы куралат ушул материалдардан. Андан тышкары мондай дагы төшөктөрүбүз бар. Буларды дагы ушу кыздарга сепке дайындайбыз. Подушкалар менен, журкан төшөктөрү менен заказ беришет кыздарга сепке. Тоолоруң бийик, асман тиреген, көк кашка сооң кести жиреген. Токоюң көп болгон, жайлоосу малга толгон. Туулган жерим, өскөн жерим, айланайын ат башым. Жагымдуу музыкалык чыгарма, дуэт. Өскөналиева Жаңыл жана Алапаева Айгүл апакелерибизден Сенин менин издерим.
Өмүр чындык түшкө окшобойт каймана, буга күбө курчап турган айлана. Мезгил агат окшоп турат карачы, жээктери көрүнбөгөн дайрага. Жараткандын мээрими көп каарынан, жалгыз калыс ага ким бар таарынган. Ойлоп сүйлөп оолак жүрсө күнөөдөн, ошол адам эң бактылуу баарынан. Мына бул поэзияда кандай гана сөздөр жазылган. Анда эмесе назарыңыздарды поэзия ыргактарына бурабыз. Чубакова Сажира апакебиз. Мен Чубакова Сажира, Кубаныч Акбаровдун апам бар. Апам бар, атыры жок жыты сонун. Апам бар, очок кызы ышы сонун. Аяз урган челдеде да жылуу жумшак. Апам бар, кыштагымдын кышы сонун. Апам бар, күлүмсүрөп нази сонун. Апам бар, гүл оронуп багы сонун. Көтөрүп көңүлдөрдү жамгырда да. Апам бар, айылымдын жазы сонун. Апам бар, жарык түнүм айы сонун. Апам бар, төрүм түгөл шайы сонун. Сергитип саратанды сездирбеген. Апам бар, айылымдын шайы сонун. Апам бар, жашоо жаркын түзү сонун. Апам бар, мээрим төгүп жүзү сонун. Маанайымды саргайтып күбүбөгөн. Апам бар, кыштагымдын күзү сонун. Ыраазымын апакеме төрөгөн, алдей айтып ак бешикке бөлөгөн. Азап тартып жыгылайын десе да, сен жыгылба балам деген жөлөгөн. Кыргыз улуту башка улуттардан эмнеси менен айырмаланат? Албетте каада салттары, үрп адаттары менен. Анда эмесе назарыңыздарда Арузат айымдар тобунун баланы бешикке салуу каада салты. Урматтуу калайык калк, азыр ата-бабадан бери келе жаткан бала бешикке салуу салтын көрсөтүп берсек, адегенде арча менен бешикти аластап алалы. Сындай. Алас, 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 ар балядан калас, алас, 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 ар балядан калас. Эми майлуу сүттүү болсун деп сар май менен майлап алалы бешикти. Ороочул болсун түстөп, андан кийин баланы бөлөгөнгө эме кылалы. Биринчи балкасын коелу, чүкөсүн коелу ичине. Дейнен бабанын жөрөлгөсү деп келгиздер эми оңбу оң дейле. Bismillahirrahmanirrahim. Oңбу, оңбу, оңбу, оң. Оңбу, оң. Тағы бір жолын эме кылалы. Оңбу, оңбу, оң. Эми баланы ап келсең бөлөй баштайлы. Айланайын баланы ап келгиле. Сынылдай келе байлас. Сынылдай. Ертең берки келе жатқан ата-бабасы салып кел, бала бешикке тынчыктап, уйкусу саты, жөөсү да тынч, сүйлөбөгөн, жооз бала үчүн бөлөп аткан энем болсо, ошол иштеп коюп келдиз. Sır oydu açarı, katkırığın gömül açarı, kartayganda arka bel bolor, kabelayın norun basarı.
Кана апалар эми бешигирин ырдап коелу. Alıp el aldığına cünüp koy, eşikti götürür üç yolu. Bak dolu oluyor. Suday çalgasın. Ay, böpüm ay, balam baktım balam bazarı. Adılgan sır oydu açarı. Kırığın gömül açarım. Kartayganda arka bel bolor. Kağılayın norun basarım. Aldı ay, öpüm ay, kağılayın norun basarım. Eşik toyuңар kut bolsun, kızыңардын ömürü uzun bolsun. Kurmanjanın datkada yenidey olgon, el jer üçün kam көргөн Kırgızстын baatır kızlarından bolsun. Amin. ыймандуу болсун, ырыс-кечиктүү болсун, ата-энеси менен бирге болсун, жерге жейги менен бирге болуп, Кыргызста төбөсү көрүнгөн атактуу, даңктуу кыздардан болсун, ыймандуу болсун, ата-энесине карамдуу болсун. Айткан кыздар келсин. Саламатсызбы? Мен ушул Арузат тобунун жетекчисимин, Кулукеева Зинат. Биз ушул жаңы эле уюшулдук. Башка айылдарды көрүп, Шайыр апалар тобу уюшулганын көрүп, биз дагы ушул жаңы уюшулуп 2022-жылы жаңы жылда кичине чакан концертибизди бердик. Андан кийин Ноорузда гала концерт бердик. Айлыбызга көргөздүк, өнөрүбүздү. Андан кийин Босогодо Казбек Казалчынын 120 жылдык тоюна чакырылып, аяктан бир хор, бир бийди көрдүк. Биздин командада жалаң пенсионерлер, үйдө иштебеген айымдарды чогултуп, ушу элибизге биртике кызмат кылалы деп уюшулдук. Биздин ушу командабызда ууз айымдар бар, көлдөлөң жасаган айымдар бар, улуттук тамак ашты да жакшы жасаган айымдар бар. Биздин бул эмблемабыз берки костюмда калды, ошол парламент ою, ошол ишкер айымдардын эмеси өзүбүз ментик эмблема кылып алганбыз. Ар кайсы жердеги айымдарды көрүп, биз дагы ошол өзүбүз менен кошо концерттер эмес, Кыргыздын улуттук каада салтын, кол өнөрчүлүгүн, тамак ашын баарын камтып алып жүрөлү деп ойлоп атабыз. Максаттарыбыз дагы алдыга жылсак, элди көрүп, улам такшалып келе жатабыз. Бул жерде Алапаева Айгүл эже ушул биздин айылдын оймочусу, шырдакты ушул эже гана оет. Баарыбыз ошого ойдурабыз. Сажира айым куракчы, дүйнөнүн да иштейт, сатат. Өзүм тери жазайм, элден заказ алып тери көлдөрүңдөрдү жазайм. Жаңыл деген айым бар, иш. Баатыр энебиз Майрамкүл деген айым бар, эң кичүүбүз бирок Баатыр эне. Бактыгүл эжеңе бар, бул дагы аябай колунан көөрү төгүлгөн сулуу айым. Бул дагы эл керегине жараган, айылда көп иштери жасайт. Биздин алдыга койгон максатыбыз ырды эле ырдап жүрбөстөн, унутта калган
каада салттарды кошо ала жүрсөк дейм, кол өнөрчүлүктү да ала жүрсөк дейм, могу тамак аштарды улуттук тамак аштарды азыркы жаштар унутуп калды көп нерсени. Ошолорго көргөзүп, ошонун баарын ала жүрсөк дейм. Мен ушул Арузат тобунун мүчөсү Бекбай Бактыгүл. Аты жөнүм. Мен ушул тамак аш менен таныштым. Бул илгертен бери келе жаткан асыктар, Кыргыздын асыктары. Биринчи эле тааныштырайын. Нан улукта. Нандан баштайм. Мынакей борсок, буюрса борсок. Анан бул кыргыздар кээде шашып калганда каттама, калама деп койчу илгери. Тиш жакта калама, биякта каттама дейт. Андан кийин мынакей бу да нанга кирет, булушка. Андан кийин куймак. Муну казанга май куя калып эле чоюп эле жасай калышат. Бачым эле Кыргыздын илгерки бул дагы улук азыктарынын бири нан. Андан кийинкисин баштайлы. Эми могул жерде жок, могу жерде бир асыгыбыз бар. Бул жерде гүл асык деп коет. Илгерде ата бабаларыбыз гүл асыкты жоокейлер кетип атканда ошол жака жасап берчү. Анан гүл асык мынакей, мунунча гүл асык деп билинчи. Андан кийинки биз куруттардан баштай берели. Бул көк сүттүн куруту, бул жайган курут, бул чөбөгө курут, кайнатылган курут. Бул эми куруттардын түрү көп да, аябай. Бул жерде эле бир 3-4-5 курут турат го. Андан кийин буну айтсак, бул машталган талкан. Илгери эне аталарыбыз ушинтип бизге килтетип карматып койчу эле колубузга, каймакка көйлөп туруп. Аябай тоокчулуктун тамагы бул. Азыркы да көп эметилбей калды. Андан кийин мынакей беш бармак кыргыздыкы. Бул да аябай биздики атташушу менен чыгат, аябай беш бармагыбыз жакшы буюрса. Андан кийинки сармайыбыз. Мына уйдун жасап сармайыбыз, бул да илгертен келатат. Бул болсо чөбөгөбүз, бул каймагыбыз, бул болсо айраныбыз, бул болсо сүзмөбүз. Мына ушунун баары. Анан бул жерде кыргыз жармабыз бар, кыргыз жарма деп коебуз мынакей. Андан кийин койдун ич эттеринен жасалган илгертен бери ичине сүт куюп, май кошуп, жакшынакай кылып жасап келишкен ата энелерибиз. Анан биз да ошол эмени улап жасап келатабыз мынакей. Өпкө, олободон өпкө жасалып. Мына ушундай Кыргыздын асыктары негизи көп. Биз битке эле эметип калдык, алып келип калдык. Аябай көп болот Кыргыздын асыктары буюрса. Мына бул мен отурган кадимки апаларыбыздын колунан жасалган көлдөлөң. Жылуу, жумшак койдун терисинен жасалат. Жаркылдаган жылдыз бей, жашообузду нурдасын. Ырыс болуп кыргыз бей, ынтымакты чыңдасын. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, Арузат айымдар тобунан кыргыз бей.
акын болуп ыр жазып даңктай алсак, ардактасак төр берип барктай алсак, адамбыз деп айтууга акыбыз бар, апалардын ак сүтүн актай алсак. Анда эмесе Асыл зат берүүсүнүн көрөрмандары, бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыкты. Кийинки көрсөтүүдө жолукканга чейин аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Балажан көрсөтүүсү башталды. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Бегайым жана менин кесиптешим Имран болмокчу. Кана Имран, досторуңа салам деп койчу. Салам достор. Достор менен саламдашып алдык, Имран? Ооба, саламдашып алдык. А сен баа бакчага барасыңбы? Ооба, барам. Баа бакчадан сайын эмнелерди үйрөтөт? Окуганды үйрөтөт, мен дагы тамак жегенди үйрөтөт, дагы болсо сүт тартканды. Ырдаганды үйрөтөбү? Ооба, ырдаганды үйрөтөт, билегенди үйрөтөт. Сен ырдаганды билесиңби? Ооба. А сен Кыргыз Республикасынын гимнин ырдаганды билесиңби? Ооба, билем. Бизге ырдап бересиңби? Ооба. Анда биз көрсөтүүбүздү гимн менен баштайлы. Акман гүлү ашка жолу талалар, эли биздин жаны менен барабат, сансыз кылы ал тосу мекенде сактап келген биздин ата бабалар. Алгалай бир кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер кызыл бер өз талдырын колунда. Ай азамат, а сен өзүң бакчаңда эмне кылганды жакшы көрөсүң? Окуганды жакшы көрөм, билегенди жакшы көрөм, тамак жегенди, нан жегенди, ар нерселерди жакшы көрөм. А сен чоңойгондо ким болосуң? Милиция болғым келет. Милиция болосуңбу? Ооба. Милиция эмне кылат? Мынтет. Азаматсың. А сен жакшы көргөн кызың барбы? Ооба, бар. Аты ким? Унутуп калдым. Унутуп калдыңбы? Анда эмесе Ооба. биздин кийинки көрсөтүүгө сен сөзсүз эстеп кел, макулбу? Макул. Бизде дагы бир балдар бакчасы бар экен. Семья деген бакча. Жакында эле эне тили майрамына карата алар өзүнүн бакчасында өзгөчө бир майрам өткөрүшүптүр. Анда Имран экөөбүз сиздерди баардыгыңыздарды ошол бакчада болуп өткөн майрамга чакырабыз. Кеттикпи, Имран? Ооба, кеттик. Allah'ım, o domçe
балдар жардам бергиле барынар тургула. Барынар тургула. Тургула. Бакчага, бакчага, досторумга, досторумга, бакчага, бакчага, чапчабаста, чапчабаста, ойнойбуз, ойнойбуз, тентек балла, болбойбуз, болбойбуз. Апамда тура тертеле, мен да жөнөйм эркеле, мен шашыла, бакчага, бакчага, досторумга, досторумга, бакчада, бакчада, чапчабаста, чапчабаста, ойнойбуз, ойнойбуз, тентек балла, болбойбуз, болбойбуз. Азаматсына кол жаптылар. Мен семья Монтессори бала бакчанын жетекчисимин, Алиева Бактыгүл Камаловна. Биздин бала бакча 14 жылдан бери иштейт. Биз мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн тил майрамын өткөзүп жатабыз. Биз эрте менен келгенден баштап балдар менен кыргызча сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Кыргызча салт, үрп адаттын бардыгын колдонобуз. Эрте менен саат 8:30 кыргыздын гимни менен баштайбыз. Балдар көбүнчө кыргызча сүйлөшөт. Өзүңүздөр көргөндөй мына бүгүн биздин 4-5 тайпабыз бардык кичинекей балдар эркин кыргызча ырларды айтып, бийлерди бийлеп, өзүнүн жүрүш турушу менен көрсөтүп атышат. Орус тили жылдызда биздин улуу заманда, бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда. Кайсы өтү эне тил, ару назик сезинде, кылы бой өткелеси кыргыз сатын өчүрбөй. Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көргөн дүйнө дастан тил.
Биздин улуу заманда бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда. Кайсы өтү энетил ару назик сезинде кылы бой өткелеси кыргыз сатын өчүрбөй. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Эне тилим кайнегим, сенде менин данегим, сен туулганда мен балым, сен туулганда бал элим. Эне тилим кылымдарды калккан, эч чыманы өзү аба тактан. Азыр Адем экөөбүз кыргыз тилинде макал айтып беребиз. Тилим барда улукмун, тилим менен улукмун. Эне тил залык тилем, маймавын текилежимна бүлүм. Кыргыз тилин кылымдарды калккан, эч ким аны ачылбай тарыктан. Бирге жыгым эне тили кадырлайм, бул тилинин иштейм, сүйлөйм, ырдайм, башка тилди жандай жакшы көрсүм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаныбайм. Кыргыз тили жүрөгүм, мана сатам тутуткан, кыргыз тил мекени, менин өкөм Кыргызстан. Эне тили билбеген, эси жана алыктайт, эне тили сүйбеген, эне сүйү жарпайт. Бирге жүрүп, эне тили кадырлайт. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет, и на крылатой колеснице я совершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Маленькая страна. Кыргызстан
Алыскы Ат Башы районунун Кара Суу айылында Мамалак аттуу жаңы балдар бакчасы ачылыптыр. Имран, ал жакта сага окшогон кичинекей бөбөктөр тарбияланат экен. А сен Мамалак деген ырды билесиңби? Ооба, билем. Бизге ырдап берчи. Мамалак, мамалак, лак, лак, мамалак, мамалак, ырдап берем сага арнап. Күлүп койчу мамалак, сага күлгөн жарашат. Кол буттуң ортпай, эркелеп түз өс. Мамалак, мамалак, лак, лак. Көптүкөндү аралап көрүп калдым мамалак, каппак болгон көздөрү карап турду жалдырап, каппак болгон көздөрү карап турду жалдырап. Жүрдүр огой мамалак, үйгө алып барайын, жама кайтып бырырдап, эркелетип багайын. Жама кайтып бырырдап, эркелетип багайын. Мамалак, мамалак, ырдап берем сага арнап. Күлүп койчу мамалак, сага күлгөн жарашат. Ол бутуң орутпай, эркелеп өс мамалак. Ол бутуң орутпай, эркелеп өс мамалак. Саламатсыздарбы? Мен ушу Аю Мамалак бала бакчасынын жетекчисимин, Алиева Токтой Сагынылна. Мен бул бала бакча жөнүндө маалымат бере кетсем, бул ким тарабынан салынды, ким тарабынан курулду, бирге кыскача болсо да маалымат берип кетейин. Биздин Аю Грант, Аю Холдинг, Абдыкеримов, Шаршанбек агабыз, Исаев Тыныбек акаларыбыз, ушулар бир туугандар, биздин Кара Суунун кулундары. Ошолор бизге өзүнүн эли жерине кайрымдуу болуп, азыр заман болгондугуна байланыштуу заманбап садикти ачып берип жатышат. Балдардын келечегин ойлоп, эли жеринин келечегин ойлоп, бизге аябагандай чоң колдоо көрсөтүп берди. Бул бала бакчанын өзүнүн орну болсо 85 балага ылайыкталган типтүү садиктердин бири, район боюнча эң алдыңкы садиктердин бири болуп эсептелет. Типтүү садиктерге кирет, пилоттук садикке кирип атабыз, инновационный садик кылган атабыз. Биздин акимибиз Эмилбек Исакулович айткандай, өзү бардыгына ушул инновационный садик болууга зор салымдарын кошуп жатат. Ал эми биздин азыр бүгүнкү күндө дагы ушу 85 бала толугу менен ушу садикте камсыз болуп жатат. Oh
Сен өз мекениңди жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Бизге Кыргызстан жөнүндө ырылдап бересиңби? Ооба, ырдап берем. Кана кеттик анда. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, алга Кыргызстан. Бүттү. Болдубу? Ооба, болду. Калганычы? Калганын унутуп калдым. Анда кийинки көрсөтүүгө жаттап келгениң макулбу? Макул. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип жетти. Биз достор менен коштошобуз, Имран? Ооба. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар. Кош достор. Кош кула достор. Эмкиге көрүшкөнчө.